Жетимдин башын сыласаң сооп болот экен, жесирлерге үйлөнсөң сооп болот экен деп кээ бир соо издеген эркектерге айтат элем да. Ошондой нерсени ойлоордон алдың өзүңүздүн тыштап кеткен 1 болобу, 2 болобу, 3 болобу, 4, 5, 10 болобу, кыскасы өзүңүздүн жетимдериңизди дагы бир ойлоп коюңуз. Ал өзүңүздүн каныңыздан жаралган, алар эмне жеп атат, эмне ичип атат, эмне кийип атат, ачпы, токпу, квартирада жашап атабы, же каякта жашап атат, ошолорду да бир карап, кабар алып коюңуз. Аялыңыздан кабар албасаңыз жок, бирок балдарыңыздан кабар алып коюңуз. Көрүнгөн тоонун ырагы жок. Эртең ошол балдарыңыз чоңойгондо сиз кайра кайрылып келип, бир муктаждыктарыңыз болуп калып, балдарыңыздан келип алып жардам сурабашка ким кепил? Ушундай бир эркектерге айтат элем да, ушундай баардык эркектерге эмес, арасындагы ушундай балдарына төрөтүп коюп, таштап коюп, аялга баардык нерсени оодарып коюп таштап койгон эркектерге айтат элем да. Ойлонуңуздар, кеч болуп кала электе.